Hurmatlı Kırgız Respublikası Prezidenti Sadır Nurkocaevich, UKMK'nın başçısı Kamçıyek Taşıyevich, Generalin Prokuror Kurmankul Zuluşev, biz Batken Oblastı'nın Leylek rayonunun Cangıcı raylı hükümetin yaşoçuları bir jağından taşlardan örtülüp, tonu olup, okko uçup, ölüp, korkup, çegaradan kovup yaşap, el korkup köçüp ketip jatkan az kelgensip, özümüzden çıkan Trovay Boston degen oligark bütün Cangıcı aymağındağı eldi mülklerin kalaganda kalçap öz mençiginde satıp jey başlaydı. Dokumentleri толық жасалмай екендігін Trovay Bostonov'un göstergesiz начальнигі Usarov Najim'in öz moyununa alıp жатқанына қарабай, ол prokurorдың başçısı Nurkamil Nabiyev özünün kızmat avalından kıyanatlık menen paydalanıp, özün bilemdik menen Boston Trovay'dың komandaсын krişevayt etip, жүрген елдің kıjırın keltirip, елдің çıdamı tügöngen kez. Bizden sizden сұраныч, ушул кылмыштуу топтун кылмыштарын ачыкка чыгаруу үчүн Ген прокуратура Nurkamil Nabiev'ti işten çetletişi керек эле. Тилекке каршы Обл прокуратура өзүнүн бийлигинен аша чаап, мыйзамсыз, токтомсуз текшерүүлөрдү жүргүзө баштады. Биз барып прокуратуранын кызматкерлерине токтомун сурасак, токтому жок болуп чыкты. Биз мыйзамдуулукту талап кылгандан кийин кетип калышты. Мындан тышкары Trovay Bostonov elдің тамарка жер участоктун өзүнө иймерип 200-300 тамарканы өзүнө менчиктеп каалагандай сатып жүрөт. Андан тышкары адамдардын үйлөрүн, жерлерин рейлдерлик жол менен тартып алып, каалашынча сатып жүрөт. Trovay Bostonov мынча ишти бирөөнүн крышасы кыла алмак эмес. Trovay Bostonov бул ишине түздөн түз Обл прокурор Nurkamil Nabiyev аралашкан. Толыққанды мыйзамсыз әрекеттерді жасаған. Атап айтсақ, мыйзамсыз текшерүүлөр, жайыт жерлерді басып алуу, коркутуулар, Маргын айыл өкмөтүндө окуялар буга далил. Эң негизгиси келечектен чегарада жашоодон үмүтү үзүлүп, талалып тололгон, өрттөлгөн элдин талабы орундалып, мыйзамдын үстөмдүгү орнойбу же лейлегели Trovay Bostonov менен Nurkamil Nabiev'ке таланышка салынып берилеби? Biz Trovay Bostonov менен 10 жылдан бери салышып келебиз. Достук айылын өзүдөн 55 аталышта мамлекеттик кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү жасалма документтер менен каалагандай сатып жеп койгон. Ошого карабай межрайондун судья Түленбаев Тайыр елдің қызықчылығын, мамлекеттің қызықчылығын еске албай, Trovay Bostonovдун пайдасына чечип жатат. Мамлекетке келтирилген чыгым 1 миллиард сомдон ашык. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч, биздин элибизди Trovay Bostonov менен прокурор Nurkamil Nabiev'дин экөөнүн беспределинен куткарып, буларды ишинен бошотуп, кылмыш жоопкерчилигине тартып, элдин мүлкүн элге кайтарып, акыйкаттыкты орнотот деп сизге кайрылып жатабыз. Ушул иште аты чыккандан кийин Nurkamil Nabiyev иштен четтеп туруунун ордуна биздин мурдагы айыл өкмөтүбүз Жалил Бекжан Турсунбековичти, айылдык кеңеш төрагасы Саатбек Искендерович Эгембердиевти, жооптуу катчыбыз Абдуллаев Акжол Исмановичти мыйзамсыз 48 саатка камап отурат. А мыйзам боюнча ишинен четтеп туруш керек эле кызыктар тарап катары. Сизден сураныч, компетенттүү комиссия түзүп, бул мыйзамсыз аракеттердин жолуна бөгөт коет деген ишеничте кайрылып жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер сиз тараптан компетенттүү комиссия келе турган болсо, толгон токой далилдерди берүүгө даярбыз. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн элинин атынан билдирүүнү жасаган Эргеш Сулайман.